Карвинг, башкача айтканда оймолоо, кооздоо, көркөмдөө өнөрү, азык-түлүк букети, чыгармачылыктын негизинде ар кандай жолдор менен кесип, оюп жасалат. Мында мөмө жемиш, жашылча жана таттуулар гана эмес, мүмкүн болгон кооздук чыгарууга ыңгайлуу болгон гүл жана башка жалбырактуу өсүмдүктөрдү кошуп жасоого болот. Ошондой эле оюнчуктар кооздук үчүн ар түркүм буюмдарда колдонулат. Азыр мен силерге дарыбыздан карвингди көрсөтөм. Оңой жана тез бүтө турган гүлдү көрсөтөм. Анда эмесе баштадык. Сыртын кабыгын арчып алабыз. Кабыгын арчып атканда могу кызылына чейин кеспей, жука слой калтырышыбыз керек, ак слойдончу. Ошо менен кызыл экөөнү бириктирип, гүл ошондо суураак чыгат. Ушундай төгөрөктөрдү алып, белгилеп алабыз, каерге гүл кылабыз. Дарыбыздын формасын карайбыз. Бул жака сүйрүү болсо, значит мындайынан коебуз, шахматный түрдө. Азыр мен 3 гүл кылам. Төртөөнү алып коет экен. Кылып алгандан кийин бул бычактын аты тайский нож. Бул менен чекелерин алып чыгабыз. Бычакты кармаганда көбүнчө тайский ножду ручканы кармагандай кармашыбыз керек. Мондой сызыкчаларды кылып, бунун ичинен дагы алып чыгабыз. Бул төгөрөкчөнү ортодон 2ге бөлөбүз. Дагы 2ге бөлөбүз. Араларынан дагы 2ге бөлөбүз. Ошондо бизге бирдей размерде болот. Бычакты коркпой, мынтип гүлдүн немесин чыгарабыз. Учун учтап коебуз. Бычак 2 сантиметр кескенден кийин акырын жай гана бычакты жылдырабыз. Учун уштап даярдап алгандан кийин буну кесип алдык. Эми муну ашыкча жегин как скульпторлор кылгандай мынтип акырындан алып кое беребиз. Ар бир гүлүбүздүн ортосунан мондой кесип чыгабыз. Ошондо бизге ушу ортосун алсак коозураак болот гүлүбүз. Кесип алгандан кийин могу ар бир гүлдүн ортосунан дагы жалбыракча чыгарабыз. Катный түрдө ар бир жалбырактын ортосунан дагы бирден жалбыракча чыгат. Жалбыракчаларга тийгизбей, тайский нож менен кесип чыгабыз. Экинчи катардын ортосун кеспей деле койсок болот.
экинчи гүлгө киришебиз. Ал ар кандай гүлдөрдү тартса болот. Чекелерин 3 бурчтуу бычагыбыз менен кооздоп алабыз. Бул бойдон калтырсак сулуу эмес болуп калат, ошон үчүн кооздойбуз. Сындырбашка аракет кылабыз. Мен сиздерге семечка гүлүн дарбазага түшүрүп бердим. Мындай гүл кылганга аябай кылдаттык керек, математический расчет керек. Гүлдүн түрлөрү аябай көп. Роза гүл түшүрсө болот, жаныбарлар түшүрсө болот, үйлөнгөндөргө жүрөк чогулуу аттарын жазса болот. Түрлөрү аябай көп. Бул өнөрдү аркалап келген карвинг чебери бир гана жашылча жемиштерден кооздук жаратпастан кездеме кагаздардан да ар түркүм букеттерди, белектерди даярдайт. Ар бир адам, ар бир аял заты ушундай кооз нерселерге аябай кызыгат. Мен деле ошолор катары кызыгып, ушуну өздөштүрүп алдым, үйрөнүп алдым. Мөмө жемиштен, жашылчалардан жасайм, андан сырткары гүлдөрдү жасайм. Фуамирандан жасайм, изолондон жасайм, баннерлардын чекесин жасайм. Адам бою менен тең, жана орустар ростовые цвети деп коет, ошолорду жасайм. Апа деген букеттерди жасайм. Азыр биз алмадан корзина жасайбыз. Негизи буга кыпкызыл стаканчык алма керек эле, базарда андай алма жок экен. Болгон алмадан көрсөтүп бере берем сиздерге. Алманын баш жагын кесип алып, мындан да жалбыракча чыгарабыз. Ошондо бизге моундай кооз гүл пайда болот. Анан набордун овальный деп коет, ушул бычак менен алманын ичин тазалап алабыз. İçine клубника же мондой черешня салып койсо болот. Керемет кооздуктарды жараткан мындай карвинг өнөрүнө кызыккандар көп. Каарманыбыз аларга кеп кеңешин айтып, дээринде бар жаштарга үйрөтүп келет. Үйрөнүү үчүн кызыгуу жана аракет болуш керек. Албетте, өтө сонун жасолгоо үчүн идеяга бай болуу зарыл. Негизи ушундай кооздукту жаратуу мага абдан жагат. Мында жасап атканда чарчабай, наоборот, эс алам.
Анан күндүгө жаңы нерселерди ойлоп тапканга аракет жасайм. Анан эргүү түнү да келет, эртең менен да келет, любой момент келгенде ошону кагазга түшүрө калам да кайра ошону мөмө жемишке жасаганга аракет кылам. Карвинг өнөрү өзү негизи сразу эле бардыгын окшоштуруп кете албайт. Обязательно дарыбызды үйрөнгөндө 1-2 дарыбыз жок болот дегендей. Ошондо сразу таштап койбой жумушун, болбой дагы аракет кыла берсе, андан сонун гүлдөр чыгат. Жаралуу тарыхына кайрыла турган болсок, карвинг чыгармачылык өнөрү Чыгыш Азиядан келип чыккан. Японияда байыркы мезгилде бул даамды чоподон жасалган идиштерге салып дасторконго коюшкан. Кийинчерээк ашпызчылар жалбыракты кооздоп, туура жайгаштыруу менен өзгөчө көрк бере алышын түшүнүшкөн. Бүгүнкү күндө карвинг өнөрү дүйнө жүзүнө кеңири кулачын жайып, популярдуулугун арттырып келет.